Ынтымақтың түз эфирінде қабарлар маалымат программасының жиынтықтоочу чыгарылышы студияда Эрмек Муратбек уулу, саламатсыздарбы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда өлкө мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаттары өттү. Кагылууда эң акыркы коңгуроо кагып кошо элжиреген жүрөктү. Үйлөнгөндөр жана ажырашкандардын саны боюнча Ош облусу биринчи орунда турат. Алып качкан балада жаш боло турган болсо экөөнүн тең ата энесин жоопко тартыш керек. Ошто акча табуунун айласында кара жумушка тартылган өспүрүмдөрдүн саны азая элек. Мектепке элдер келип атканда мен дагы мектепке ушинтип барсам кандай эле. Ош шаарында китепкана кызматкерлеринин 8-чи республикалык форуму болуп өттү. Баягы иштөө технологиялар, иштөө методдор менен алмашуу ошо форумдун алкагында болот. Кумтор Operating Company 26 июнда райондор аралык соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку инстанцияга кайрылат. Компаниянын президенти Даниэль Дежарден билдиргендей, экологиялык техникалык инспекциянын дооматтары орунсуз. Кумтор Алтын кен ишканасы тарабынан ушу тапта аткарылып жаткан иштер 2009 жылкы инвестициялык макулдоошулардын чегинде жүрүүдө. Дежарден ушуга чейин компания экологиялык нормаларды бекем сактап, салыктарды маалында төлөп келгенин билдирди. Сентера жана Кумтор Operating Company экотех инспекциянын дооматтарына каршы жана Бишкек шаардык сотунун зарылчылык болсо жогорку сотко кайрыларын кошумчалап өттү. 26 майда Бишкектин райондор аралык соту Кумтор компаниясын экологияга келтирген зыян үчүн 7 миллиард сомго чукул акчаны төлөөгө милдеттендирген. Бүгүн Кыргызстандагы мектептерде акыркы коңгуроо салтанаттары өттү. Өлкөдө 62 миңден ашык окуучу 11 классты, 93 миң бала 9 класста аяктап жатат. Акыркы коңгуроо аземи Ош шаарындагы 53 мектепте белгиленди. Жылдагыдай эле быйылда бүтүрүү кечелерин табият койнунда, кафе, ресторандарда өткөрүүгө тыюу салынды. Бирок бул иш жүзүндө амалга аштыбы? Кийинки сюжетте сөз болот. Таң эртеден Оштогу 53 мектепте салтанаттуу линейкалар өткөрүлүп, акыркы коңгуроо кагылды. 11 жыл мектептин таалим-тарбиясын алган бүтүрүүчүлөргө мындан ары турмуштун жаңы барагы ачылат. Бүгүн бир жактан кайгылуу күн. Ийден 11 жылдан бери окуп келип, өзүм мектебимен кеттим. Досторман жаңы жол ачам университетке. Келечекте ошол жактан дагы жаңы досторду тапкым келет. Келечекте экономический факультетке тапшыргым келет. Быйылкы жылы Ош шаарында 2200 бүтүрүүчү мектепти аяктап жатышат. Каладагы айрым мектептерден жергиликтүү бийлик өкүлдөрү барып кабар алып куттукташты. Кадырлуу ата-энелер, ушул мектептин мугалимдер жамааты баарыңыздарды бүгүнкү 25-27 май күнү болуп аткан ушул акыркы коңгуроо салтанаттуу аземиңиздер менен алгач Ош шаарынын мэри Айтмамат Тентибаевич Кадырбаевдин атынан, жеке өзүмдүн атымдан, ошондой эле Ош шаарынын мэриясынын атынан кызуу куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бул жылы да мектеп бүтүрүүчүлөрүнө жаратылыш, кафе, ресторандарда акыркы коңгуроо салтанатын белгилөөгө тыюу салынган. Ошол себептүү бүтүрүүчү класстарга мектеп жетекчилиги тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Айрым мектептерге тил кат алынып, коопсуздукту сактоого ата-энелер да көмөктөшүүдө. Буйрук эми кабыл алынган. Буйрук менен ата-энелер, бүтүрүүчүлөр баары тааныштырылган, тил каттары алынган, макулдугун беришкен. Анткени ата-энелерге дагы жоопкерчилик жүктөлгөн. Ар бир ата-эне дагы өз баласынын коопсуздугуна жооп берет деген токтомдун негизинде кабыл алганбыз. Жыл сайын бүтүрүүчүлөр кымбат баалуу унааларда көчө кыдырмай, таң аткыча майрамдамайды адатка айландырып алышкан. Алар өмүрүндө бир келчү күн деп өзгөчө тосууга аракет кылышат. Быйылкы жылы ашыкча шаң шөкөт уюштурууга тыюу салынганы тууралуу бүтүрүүчү мындай дейт. Тыюу салынганына мен түз эле карадым. Анткенде өзүбүздүн ден соолугубузга деле бир келтире алышыбыз мүмкүн, кокустук. Жана ага акча коротпой эле ал акчаны бир жакшы нерселерге жумшасак болот. Сөзсүз эле отуруп мындай кылыштын анча деле кажети жок деп ойлойм. Окуучулардын коопсуздугун сактоого тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы да окуучулардын чектен ашып кетпеш үчүн көзөмөл жүргүзөт. Бизде шаардык билим берүү башкармалыгынын бардык кызматкерлери, ошондой эле шаарыбыздагы мектептердин директорлору
администрациясы толук ойдон, анын ичинде директордун уюштуруу иштери боюнча орун басарлары атайын күзөткө турушат. Андан сырткары шаардык ички иштер башкармалыгы жашы жетилген өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмдөрүнүн кызматкерлери толук ойдон көзөмөл жүргүзүшөт жана алардын күчү жетет. Билим берүү министрлиги тарабынан тыюу салынганы менен бүтүрүүчүлөр арасында майрамдоо, кымбат баалуу унаалар менен көчө кезүү учурлары катталды. Эске сала кетсек, былтырда бүтүрүү кечелерине көзөмөл катуу жүргүзүлгөн. Бирок ага карабай мыйзам бузгандар катталып, ошол күнү кырсыкка кабылгандары болгон. Мектептин бакчасында ойногон күндөр кайда, мезгил өттү эми кайрылбастыр, ал күндөр кайра. Мезгил өттү эми кайрылбастыр, ал күндөр кайра. Алмаш Параталиева, Эрмек Муратбек уулу Мавлян Абдиллаев, Ынтымак. Теманы толуктай кабарчыбызга кошумча суроо узаталы. Алмаш, айтсаңыз, акыркы коңгуроо салтанатын мектептен сырт белгилеген учурлар кайсыл жерлерде катталды? Бүгүн Ош шаарынын Нурматов көчөсүндө мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кортеждери жол тыгынын пайда кылды. Алар 10го жакын кымбат баалуу автоунаалардын терезелеринен чыгып алышып, мектепти бүтүрүп жаткандыктарын жар салышты. Ал ортодо Борбор кала Бишкекте да бүтүрүүчүлөр акыркы коңгуроо кечесин мектептен сырткары белгилеп, 38 000 сомго автобусту ижарага алып белгилеп жатышкандыгы маалым болду. Ошондой эле Жалал Абадта дагы мектеп бүтүрүүчүлөрү автоунаа айдап бара жаткан жеринен май кызматкерлерине кармалды. Алардын айдоочулук күбөлүктөрү жок болгондуктан 2000 сом айып пул салынды. Эрмек, сөз сизде. Рахмат, кесиптеш. Кыргызстанда мектепке барбаган балдардын саны 100 000ге жетет. Алардын көпчүлүгүн аялуу үй бүлөлөрдүн балдары түзүп, билим алуунун ордун акча табууга алмаштырышкан. Сабак учурунда кара жумушка тартылган мектеп жашындагы өспүрүмдөрдү күч түзүмдөрү өздүгүн тактоо менен гана чектелишет. Бирок рейдтердин натыйжасы анчейин байкалбай келүүдө. Теманын уландысы Назгүл Ахунованын материалында. Дилфуза сиңдиси жана иниси менен күн сайын базардан коробка терет. 10 жаштагы кыз мындан 4 жыл мурун мектепке барышы керек эле. Үй бүлөдө ал эле эмес, 8 жаштагы иниси Мирлан жана 7 жаштагы сиңдиси Оксана да билим алуудан четтеп турат. Чогулткан коробкаларды килограммын 5 сомдон өткөрүшөт. Кээде алар менен апасы Роза Абдикарова кошо чыгат. Жалгыз бой эне балдары менен 10 күндө 3000 сомго жакын акча табышат. Эртеден кечке базарда күн өткөн өспүрүмдөрдү сатуучулар таанып калышкан. Күнүгө коробка тирлик кылат. Эженин балдары кичинекей, бирок кыздар да мектепке барыш керек. Мектепке чейин бала деген садиктерде тарбия алыш керек. Бул эже бирок кичинекей баласын көтөрүп, балдары да эч жакта окубайт. Ушул жерде деле күн суукта кээде мынтип жылаңач келишет, кээде мынтип эме болуп келишет. Баардыгы эле бул жерде көп болуп жүрүшөт. Эженин турмушу чындыгында оор окшойт го. Коробка терип күн өткөргөн өспүрүмдөр 7 тууган. Тапкан акчалары батирдин ижара акысы жана тамак ашынан ашпайт. 2 тууганы жетишпестиктин айынан чоң энесинин колунда. Алардын апасы Роза Абдикарованын жардам сурап барбаган жери калбады. Мэрияга барсак, мэриядалар кабыл албай койду. Биз сен ала албайбыз, ошол өзүң Жалал Абадтан бар деп. Анан кийин ушу мен силерге кайрылган себеби ушу балдарым силер ушу интернатка киргизип берсеңер дейм. Ошол жерде жатып окуп билим алса, бу жерде квартирада 3 адам, 4 адам бир жашайбыз пулдун айынан. Жакындан бери коробка терип күн көрүшкөн 3 тууган Ош шаарындагы Наваи мектебинде түзүлгөн кечки мектепке бара башташты. Бул болсо аларга келечекке болгон жаңы үмүттү пайда кылган. Мектепке келгениме жакын эле болду. Бул жер мага аябай жакты, билимдери дагы жакты. Бул жер мен берге келелегимден мурун коробка терип иштейт элем. Анан кийин бирөөлөр мектепке элдер келе жатканда мен дагы мектепке ушинтип барсам кандай эле дейт элем. Анан азыр мен Оксана жана бай болуп чогуу мектепке келип билим алып окуйбуз. Кечки мектеп Ош шаарында жалгыз эсептелип, былтыр социалдык педагогдор өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулган. Долбоордун алкагында мектепке барбай калган 20 окуучу билим алып жатат. Ушул убакка чейин келип же
территориядан ушу эч ким коюлган эмес да, булар же комиссия коюлган эмес, же балдар эмеси соцзащита билген эмес, же болбосо мектептин эмелери билген эмес. Мэрияда азыр комиссияда коюлду, комиссияда чечим чыгарып беришти. Ушул Навай мектебине, бул Навай мектебинде долбоор түзүлгөн экен, ушул вечерний мектеп. Ушул мектепте только ушул эмеден иштеген балдар боюнча долбоору бар экен, ушулго киргизип турдук. Азырынча окуп атышат. Кийим кече окуу формалары болгондо жакшы болот эле. Долбоор эл аралык эмгек уюму тарабынан каржыланып, ушул жылдын октябрь айына чейин уланат. Андан кийин эмгекке тартылып, сабактан калып кеткен окуучулар өздөрү жашаган аймактагы күндүзгү мектептерге которулат. Азыр долбоор Ош мэриясына сунушталып, ар бир мектепте кечки окууну уюштуруу пландалып жатат. Учурда мындай окутуу Кара Суу районундагы Бабыр мектебинде уюштурулган. Назгүл Ахунова, Хилол Ашурова, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак. Альфа Телеком жабык акционердик коомунун 100% акциясы 16 июнда сатка коюлат. Бул тууралуу Мамлекеттик мүлк фондунун маалымат кызматы кабарлайт. Бул ирет Мегакомдун баштапкы баасы 19 миллиард 7 миллион сом деп коюлууда. Аукционго катышуу үчүн арыздар 15 июнга чейин кабыл алынат. Кызыккан тараптар алгач жалпы баанын 10%-ын атайын эсепке которуусу зарыл. Мегаком компаниясы 2010 жылы улутташтырылган. Буга чейин ишкананы сатып алууну каалоочулар чыкпай койгондуктан аукцион артка жылдырылган. Өлкөнүн экономикасын кичи бизнес ээлери көтөрөт. Мындай пикир Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын колдоо тайпасы тарабынан уюштурулган конференцияда айтылды. Ага Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын жана Ош облустарынан бизнес кеңешчилер менен эл аралык уюмдардын жана банк секторлорунун өкүлдөрү катышты. Конференциянын максаты орто жана чакан бизнес ээлеринин ишкердик чөйрөсүн кеңейтүү жана кеңешчилердин ичара тажрыйбасын алмашуу негиздөө. Эске салсак, аталган банк Кыргызстанда 2006 жылы ишмердүүлүгүн баштаган. Учурда бир жылда 100гө чукул долбоорлорду ишке ашырып келүүдө. Конференциянын дагы бир максаты иш орундарынын түзүлүүсүнө жана Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошуу. Ал үчүн чакан жана орто бизнес ээлерине 10 000 евронун тегерегинде гранттык суммалар берилүүдө. Кыргызстанда ар бир 6-чы үй бүлө ажырашууга барып жатат. Алардын көпчүлүгүн жаш жубайлар түзүүдө. Соңку 2 жылда ажырашуулар 30%га өскөн. Үйлөнгөндөр жана ажырашкандардын саны боюнча быйыл Ош облусу алдыда. Анын себептерин кабарчыбыз адистерден угуп көрдү. Үйлөнгөндөр жана ажырашкандардын саны боюнча Ош облусу 1-орунда турат. Облуста 2016 жылдын эсебинен 755 жаран баш кошуусу, алардын 80%-ын жаш жубайлар түзгөн. Ал эми ажырашкандардын саны 6 ай ичинде эле 167-ге жеткен. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 10%га өскөн. Мисалы, жашы жетпеген бизде байгы үй бүлө мыйзамына ылайык 18 жаштан нике курууга уруксат берилген да. Ошондуктан алар бизде никеден өтө алышпайт да. Бирок 1 жашка баягы снижение брачного возраста деген бар, ошону 1 жашка көбөйтүп бизден мэриядан токтом чыгарып берсе, 17ге толгон болсо, анда биз токтомдун негизинде баягы никеден каттап өткөрүп беребиз. Өткөн жылы да Ош облусу ажырашуулардын саны боюнча республикада алдыда турган. Талдоочулар көрсөткүчтүн жылдан жылга өсүшүн областта кыздардын эрте турмушка чыгуусу менен байланыштырышат. Тагыраагы турмушка даяр болбогон кыздар зордук зомбулукка кабылып ажырашып кетип жатышат. Буга чейин Кыргыз Юртум коомдук фонду жогорку кеңешинин депутаттарына жашы жет электерди чет мамлекетке чыгарууга жана турмушка берүүгө чектөө киргизүү боюнча мыйзам кабыл алууну сунуштаган. Жашы жет элек кыздарды турмушка эгерде ата энеси зордоп берген болсо, ата энесин жоопко тартыш керек. Эгер ошол кызды алып качкан эркек болсо, ошол эркек бала жашы чоң болсо, аны жоопко тартыш керек. Алып качкан бала да жаш боло турган болсо, экөөнү тең эле ата энесин жоопко тартыш керек. Ошондо бул ишке ашат. Себеби балдарына бардыгы кайдыгер болуп койду да. Быйыл Кыргызстанда өткөн жылга салыштырмалуу никеге тургандардын саны азайып, ажырашкандар көбөйгөн. Мамлекеттик каттоо кызматынын эсебинде жыл башынан бери өлкөдө 11685 нике катталды. Бул өткөн жылга караганда 1,5 миңге аз. Быйыл 2130 жубай ажырашкан, былтыркыдан 57 учурга көп. Айрым учурларда ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк албай, өздөрүнө көйгөй жаратып жаткандыгы мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Клара Токтобаева билдирген. Если ал ажырашкан болсо, соттун чечими менен сөзсүз түрдө келип, жаак бөлүнө келип, ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк алып, каттоодон өтүп кетиш керек.
ал өзүнө ыңгайлуу болот ошо жаранга, кийинки жашоосунда ыңгайлуу болот. Ал кийин кайра экинчи жолу никеге турам дей турган болсо, жана ажырашкандыруу тууралуу көрүүгө сөзсүз түрдө керек болот. Талдоочулардын баамдарында миграциянын агымы да ажырашууларга таасирин тийгизүүдө. Тагыраагы жаңы эле баш кошуп, жубайлардын бири чет өлкөгө иштеп кеткенде түшүнбөстүктөр жаралып, үй бүлөлөрү бузулуп жатат. Эскерте кетсек, 10 жыл ичинде өлкөдө никеге тургандардын саны 40%га жогорулаган. Ошондой эле учурда ажырашкан жубайлардын саны соңку 2 жылда 30%га өскөн. Бүгүн китепкана күнү. Ага карата Ошто китепкана кызматкерлеринин 8-чи республикалык форуму болуп өттү. Коомдук китепканалардын Кыргызстандын тарыхын жана маданиятын өнүктүрүүдөгү ролу деп аталган форумга 7 облустан өкүлдөр келишкен. Тарых жана маданият жылына карата уюштурулган форумда Маданият жана туризм министрлиги Ош облустук китепканасына 200 000 сомдук керектүү жабдыктарды тапшырды. Учурда Кыргызстанда жалпы 1061 китепкана бар. Анын 928-и айылдык китепканалар болуп, жалпы 2500 кызматкерлер эмгектенип келет. 40 жылдан бери ушу акыркы жолу дегеле мына Ош жергесинде биринчи жолу ошо китепканачылардын форуму өтүп атат. Бул албетте бул ошол китепканачылардын бири-бири менен тажрыйба алмашуусу түздөн түз баягы таасир берет да. Анткени өзүнүн аймагында эле баягы бизде кыргызда айтат го, өзүнүн казанында эле кайнай бербей, ушу сырттан келген, башка аймактардан келген китепканачылар менен өздөрүнүн ортосундагы тажрыйба алмашуу, билим алмашуу, баягы иштөө технологиялар, иштөө методдор менен алмашуу ошо форумдун алкагында болот. 28 май Кыргызстанда чек арачылар күнү. Бул күндүн урматына президент Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү чек ара кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. Өлкө башчынын куттуктоосунда аскер кызматкерлерине бардык кыргызстандыктарга кажыбас кайрат, чың ден соолук, ийгиликтерди каалады. Эске салсак, Кыргызстандын куралдык күчтөрү 1992 жылы 29 майда экс-президент Аскар Акаевдин буйругу менен түзүлгөн. Буйрукка ылайык советтик армиянын Кыргызстандын аймагындагы бардык аскер бөлүгү бир башкарууга бириктирилген. Өлкөнүн бейпилдигин камсыз кылууда чек ара кызматынын, анын ичинде кызматтык иттердин да орду чоң. Ал эми иттерди чек арага кайтарууга даярдоодо кинологдордун эмгеги зор. Жөнөкөй сезилгени менен бирок түйшүктүү. Избилги иттер күчүктөйүнөн тарта үйрөтүлөт. Алдыда кинологдордун иши туурасында сөз болот. Каскад, коне! Ай, молодец, хорошо, место. Эрали Жаңыбаев чек ара кызматындагы тажрыйбалуу кинологдордун бири. Азыр ал өзүнүн кызматтык ити менен күнүмдүк машыгууларын өткөрүп жатат. Итти иштерден мурун ден соолугун бир сыра караш керек. Эртең менен ветеринар бир сыра көзөмөлдөн өткөзөт. Иштегенден кийин алып чыгып тренировканы баштайм. Вот азыр ошол тренировкадан көрсөтүп берейин. Ал өзүнүн кызматтык ити менен 8 айлыгынан тарта иштей баштаган. Азыркы күндө бул ит кинология борборундагы алдыңкы иттердин бири. Мында кинологдун салымы чоң. Бул мышаловка деп айтылат. Бул жат өтө турган жерлерден, мындай көп сойлоп өтө турган жерлерден өткөнгө, үйрөткөнгө жардам берет. 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 Каскад деп аталган кызматтык ит чек ара өткөрүү пункттарында 3 жылдан бери кызмат кылат. Ар кандай мыйзамсыз наркотикалык заттарды ташып өтүүнү көздөгөн кылмышкерлердин негизги душманы. Берет. Мыкты кызматтык итти даярдоо көп мээнетти талап кылат. Анткени күчүк кезинен тарта аларды ар кандай күтүлбөгөн кырдаалга үйрөтүү керек. Үн менен команда бергенден, кол менен команда бергендин айырмасы чек арачылар негизи чек ара кызмат, чек ара тилкелеринде жүргөндө вес мешок менен жүрөт, жүгү менен, оружиясы менен жүрөт. Колу бош боло калганда үн менен команда берет. Чек ара наряддарында туруп, бизде билесиңер, чек ара кызматында засада деген наряд бар, дозор деген наряд бар. Дозордо ошо чек ара бузгунчуларды көрүнбөш үчүн, билбеш үчүн, скрытность болуш үчүн, жашыруун болуш үчүн үн чыгарбай кол менен команда берилет. Бул деген лежать, бул стоять, бул сидеть, бул рядом. Ошол 5 команданы үн чыгарбай колу менен каткарат. Хорошо, молодец.
Чек ара кызматынын кинология борбору чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн сынактарда да өлкөнүн намысын коргоп, мыкты көрсөткүчтөргө ээ болуп келет. Бул кинология борборунун өздүк курамынын жетишкендиктери. Былтыр 2015 жылы Алматыда өткөн эсенги боюнча өткөн соревнованияда 3 багыт боюнча бардык. Банги заттары боюнча, жардыруу заттары боюнча, исхуар боюнча барып группа менен 3-чү месттен алып келдик. Бул ошол немеден алган грамоталарыбыз, сыйлыктарыбыз. Андан сырткары 2013 жылы Азияда өткөн банги заттары боюнча, Азия боюнча өткөн чемпионатта 1-чи месттен алганбыз. Бул сертификаттар ошоктук медалдары. Кинология борбору 2005 жылы түзүлгөн. Негизги багыты өткөрүү пункттарын жана чек ара заставаларын кызматтык ит менен камсыздоо болуп саналат. Самара Парпиева, Айдың Токтосунов, Ынтымак. Чыгарылышыбызды дүйнө жаңылыктары менен улантабыз. Франциялык реставраторлар Сириядагы бузулган тарыхый жайларды оңдоп түзүүгө жардам берет. Алар жергиликтүү адистер менен биргеликте куралдуу кагылуушулардан улам талкаланган жайларды карап чыгып, канча каражат сарпталарын жана техника маселесин сүйлөшүшөт. Чет элдик адистер учурда сириялыктарга реставрациялоо боюнча кеп кеңешин берип башташты. Франциялык реставраторлор Сириядагы байыркы Кракте Шевале сарайын көрүүгө барышты. ЮНЕСКОнун мурастарынын катарына кирген имарат 3 ай бою согушкерлердин көзөмөлүндө болгон. 2014 жылы аны бийлик армиясы бошотуп алган. Сарай куралдуу салгылашуулардан жабыркаган, аба соккуларынан имараттын бир мунарасы да талкаланып кеткен. Эми франциялык адистердин тапшырмасы бузулган жайды карап чыгып, жергиликтүү реставраторлорго имаратты оңдоодо жардам берүү. Бул боюнча кеңеш берип окутууну Сириянын байыркы буюмдарды коргоо департаменти суранган. Тилекке каршы жасай турган иштер көп. Сарайды калыбына келтирүү үчүн техникалык жана финансылык колдоолор керек. Куралдуу салгылашуулар башталгандан тарта өлкөдө көптөгөн тарыхый жайлар талкаланды. Алардын баарын калыбына келтирүү үчүн франциялыктар жардам берүүгө даяр. Алар канчалык деңгээлде бузулганын толук карап чыгып, анан оңдоо иштерин баштайбыз. Албетте каржы маселеси да сүйлөшүлөт. Сирияда согуш 2011 жылы башталган. Куралдуу башаламандыктардан өлкөдө тарыхый музейлер уурдалып, 20дан ашуун археологиялык жайлар бузулган. Акыркы 2 жыл ичинде Алеппо менен Хомста 20дай чиркөөлөр жана мечиттер талкаланып жок болду. Ал эми байыркы Пальмир шаары ислам мамлекети согушкерлеринин көзөмөлүндө болуп келген. Согушкерлер тарыхый артефакттарды көмүскө базарында сатып жүрүшкөн, сатыкка чыкпагандарын бузуп жок кылышкан. Эми спорт жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Футбол боюнча Кыргызстан курама командасы 7-июнда Иран курама командасы менен жолдоштук беттеш өткөрөт. 2-июнга белгиленген оюндан Ливан жана Өзбекстан курама командасы баш тарткан болчу. Кыргызстан футбол федерациясы Азия футбол ассоциациясы менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Иран менен ойнору аныкталды. Беттеш Иран борбору Тегерандагы Азади стадионунда болот. Айта кетсек, Иран курама командасы Азади стадионунда өткөрүлгөн акыркы 4 оюнда бир да жеңиле элек. Ушул стадиондо Кыргызстан Иран менен 1997 жылы дүйнөлүк чемпионатка чыгуу тур алкагында беттешкен. Анда таала ээлери командабызды 3-1 эсебинде уткан болчу. Кече 26 апрелде Дордой клубунун жаштары Италиан Милан шаарына достук футбол турнирине катышуу үчүн учуп кетти. Турнирде 32 өлкөнүн жаш футболчулары 4-төн 8 топко бөлүнүп ойын өткөрүшөт. Биринчи жолу турнирде Кыргызстан атынан катышып жаткан Дордой жаштары Ф тобунда Голландия, Армения жана Болгария жаш футболчулары менен күч сынашат. Мелдешке катышуучу футболчулардын жаштары 12ден 14 жашка чейин гана болушу шарт. Швециянын Йончепинг шаарында өтүп жаткан тай бокс боюнча дүйнөлүк чемпионатта күч сынашып жаткан кыргызстандык 3 спортчудан Рафаэль Газиев 71 кг салмакта коло медаль алды. Ал жарым финалда орусиялык спортчу менен болгон урушта алган жаракатынан жеңиш атандашына ыйгарылды. Ал эми 3-чү орун үчүн болгон беттеште ийгиликке жетти. 60 кг салмакта күч сынашып жаткан мекендешибиз Мирбек Сарткалмаков финалга чыкты. Ал бүгүн 1-чи орун үчүн вьетнамдык спортчу менен беттешет. 66 кг салмакта Бекжан Матысаев 2-чи турда утулуп, турнирден кош айтышты.
Айта кетчү нерсе, ушул турнирде кыз келиндер арасында Перу курамасында катышып жаткан мекендешибиз Антонина Шевченко финалга чыкты. Эртең ал алтын медаль үчүн беттеш өткөрөт. Бүгүн борборубуз Бишкектеги Кожомкул спорт сарайында улуттук алыш күрөшү боюнча эркектер жана кыз келиндер арасында өлкө чемпионаты старт алды. Мелдешке Кыргызстандын бардык аймагынан 200дөн ашык балбандар келген. Ушул турнирде жеңген спортчулар июнь айында Түркменстанда өтүүчү Азия чемпионатына катышат. Ошондой эле бир канча спортчубуз сентябрь айында өткөрүлүүчү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышуучу курамабызды толуктоого тандалып алынат. Эл аралык спорт кабарлардан эртең Италиянын Милан шаарында өтүүчү Чемпиондор лигасынын финал беттешинде Испаниянын эки командасы Реал Мадрид менен Атлетико Мадрид күч сынашат. Эске салсак, Реал менен Атлетико финалда экинчи жолу кезгелүүдө. 2004-жылы Португалиянын Лиссабон шаарында өткөн оюнда Реал Мадрид Атлетикону 4-1 эсебинде утуп, Чемпиондор лигасында 11-чи жеңишине жеткен. Эгер Реал бул жолу утса, 12 жолу биринчи орунга ээ болот. Ал эми Атлетико Мадрид утса, биринчи жеңиши болот. Атлетико 1974-жылы Бавариядан, 2004-жылы Реалдан финалда утулган. Айта кетсек, турнирде жеңген команда кубок менен биргеликте 15 миллион евро менен сыйланат. Жеңилген 10 миллион еврого ээ болот. Жаңылыктар соңунда бир жылмайып коюңуздар. Мургаптык кыргыздардын тогуз табак өбүшүүсүн көрсөтөбүз. Ал кызык экен. Өбүшүү үйлөнүү тойдо уул тараптан кыз тарапка тогуз табак алып барып жатканда болот. Айымдар эриндерине помаданы сүртүп алышып, уул жак, кыз жак болуп бөлүшүп өбүшүшөт. Кайсы жак биринчи жана көп өбүп алса, ошол жак утат. Утукка атайын белектер да коюлган. Кызык, кудагыйлар бири-бирин таяк менен башка чаак ойношсо, эмне болот экен, Биздин кабарчыларыбыз жеткирип үлгүргөн жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин ынтымак чекит KG сайтынан да көрсөңүздөр болот. Амен сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатсыздарбы? 28 майга алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргыз гидрометинин билдирүүсү боюнча эртең айрым аймактарда жаан-чачын күтүлүүдө. Абанын температурасы түнкүсүн Чүй областында 11-16 градус, күндүзү 19-23 градус ысык болот. Талас областында түнкүсүн 8-13 градус, күндүзү 18-22 градус ысык. Ысык-Көл областында түнкүсүн 8-13, ал эми күндүзү 14-19 градус ысык болуусу күтүлүүдө. Нарын областында түнкүсүн 4-9 градус ысык, ал эми күндүзү 15-20 градус ысык. Баткен областында түнкүсүн 10-15 градус, күндүзү 19-24 градуска чейин жетүүсү күтүлүүдө. Жалал-Абад областында түнкүсүн 12-17 градус, күндүзү 20-25 градус. Ош областында түнкүсүн 12-17 градус ысык болсо, күндүзү 20-25 градус ысык болуусу күтүлүүдө. Шаарыбыз Ошто маал-маалы менен жамгыр жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы кечкисин 14-16 градус, ал эми күндүзү 23-25 градус ысык болуусу күтүлүүдө. Борбор калабыз Бишкекте маал-маалы менен жамгыр жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы кечкисин 12-14 градус, күндүзү болсо 21-23 градус ысык болууда. Сиздер 28 майга алынган аба ырайы менен таанышып алдыңыздар.